Бишкектеги Люксор, Премьер жана Куржун ресторандарынын негиздөөчүсү Бермет Төлөгөнова алдамчылыкка шектелип кармалды. Биздин продукты менен силер банкет өткөрүп атасыңар да, анан кантип мойнуңа албай атасың десем, бизди кубалап чыкты кабинетинен. Бермет акчаны эмне кылат билбейм, эмне кылат атат акчанын баарын. Буду кричать, у меня есть право кричать. Лучше отдайте людям деньги. Получаю здесь немного. 34 тысячи долларов из 40, за долю 10%. Силер тынчылык этип калга, биз тааныштарыбыз көп, послать этип койду жөн элечи. Ар бир базарда бир канчадан кишиге карыз экен. Бул группада азыркы учурда 65 адам бар. Бирок биздин заявлениялар каралган жок. Биздин президентибизди уят кыла турган ушундай көрүнүш болуп жатат. 15 күнгө СИЗОго киргизди. Урматтуу жогорку сот Бедер Сатиев. Бишкектеги Люксор, Премьер жана Куржун ресторандарынын негиздөөчүсү Бермет Төлөгөнова алдамчылыкка шектелип кармалды. Анын үстүнөн бир нече адам арыз жазган. Базардагы соодагерлер азык-түлүк эт алып, акчасын бербей койду десе, колунда иштеген официант, администраторлор иштетип алып, маянабызды төлөбөй кууп чыкты деп арызданган. Анын арасында Төлөгөнованы кайтарып жүргөн күзөт кызматкерлери дагы бар. Аягында ишкер Чынара Мамажакыпова мени инвестор катары чакырып алдап кетти деп арыз жазгандан кийин Октябрь райондук милициясы кылмыш ишин козгогон. Анткени андан 40 000 доллар алып, 3 ресторандан түшкөн пайданын 10%-ын берип турам деген экен. Болбосо айына 300 000 сомдон берем деп убадалаган экен, бирок ал убадасын аттарбай койгонун айтууда. Получаю здесь немного, общая 34 тысячи долларов из 40, за долю 10% в 3 ресторанах от Чинары Мамаджакыповой Чуманазаровны. В месяц сколько я буду получать теперь? 10, да, минимально, по договору, да, 300 тысяч написано, а так это больше. Мен бул окуя 2023-жылы бизге ушу бизден закуп алып Люксор, Премьер деген эки ресторанга, анын Люксордун аркасында дагы бир эмеси бар болчу, цех. Ошол 3 точкага закуп алчу. Продукты питания, овощи, фрукты бүт баарын. Банкет болгон сайын. Бирок буларда Сары Өзөндөн. Бирок буларда каждый день банкет болчу. Анан биз доставка кылып апарчубуз. Апаргандан кийин ошол жерде Айнура деген бухгалтер, биринчи Айыма деген бухгалтер кыз бар болчу. Ал кийин декретке чыгып, Айнурага өткөрүп берип, Айнура деген бухгалтер келген. Ошону менен иштешип калдык да. Анын баарын ошо Айнура кимдер эметип берет, тастыктап берет. Ошону менен күнүгө товар алат, күнүгө товар алып, аяктан бери где-то бир 200-300 миңге товар алса, бир 50 миңин төлөп коет, же жартысын төлөп коет. Ошентип астата кала берип, бул уланган. 2023-жылы мен июнь айларында көзүмөн операция болуп жатып калдым. Жумушту сиңдиме тапшырып коюп, подружкам экөөнө тапшырып коюп кеттим эле. Мен больницадан чыккан кезде уже 1 600 000 жетиптир. 1 600 000 жеткенде мен чыгып больницадан токтоткула деп анан бардык эмеге, Премьерге бардык. Айнурага барсак, ал айтты Берметте же жок, ага чейин бир барганбыз, барганда ал айтты, Бермет эженин апасы кайтыш болуп кетти. Биртке кой тургула, 40 өтсүн, антипсиминтин жаап беребиз деди. Ошону менен 40-ылыгы деле өттү апасынын, ошону менен жок болду. Айнурага барсак, ал уже жумуштан чыгып кетип калыптыр. Берметти болсо барып кармадык, Берметке кирип, кечинде бардык эле, түн ортосунда кирдик. Эптеп кирсек, Бермет болсо мен силерди тааныбайм. Кимге бердиңер эле, ошо Айнура бухгалтерга берсеңер, пожалуйста, Айнура бухгалтерден алып алгыла деп бизди кубалап чыкты кабинетинен. Ушул силердин эме да дедим, ушул силердин ресторан. Ушул дагы Люксордагы биз өзүбүздүн машинабыз менен өзүбүз ушул жерге алып келип, силердин складка кирип атат. Биздин продукты менен силер банкет өткөрүп атасыңар да, анан кантип мойнуңа албай атасың десем, бир эле мынтип коет экен, билбейм, давай чыккыла, ишке чыккыла деп. Мынан мен юристтерим менен сүйлөшүп алгыла деп коет, все, ошону менен сүйлөшүп кеткен да. Биздики да ошо продуктовый, орусайда иштечүбүз. Анан бул алат экен дагы, кичине акча кошуп, кичине акча берет экен да, калганы кала берет экен да. А биздин көбөйтүүгөнүн себеби курултай болду го. Ошондо акча түшөт, акча түшкөндө эле силерге которобуз деди да. Ошо менен которгон да жок.
600 миң сомго чыгып кетти. Мындай кылалы, курултай болду деп атпайсызбы? Аха. Демек курултайга келген делегаттарды ушул ресторанында тамак бердиби? Тамак берилген. Ошого продукты жеткиргенбиз. Күнү түнү уктабай жеткиргенбиз. Мен берем, ошондо эле сразу эле акча түшсө эле сразу силерге которулат деген да. Ага чейин аз-аздан берип турган да негизичи. А бирок ошол көбөйтүгөн себеби курултайга көп алып койду да. Ошол ала берди, алып эле аягында бербей койду. Курултай бүткөндөн кийин берем деп. Бүткөндөн кийин эле берем, акча которулат, сразу берем де, жок, берилген жок да, акча жок. Акчанын дайын жок. Анан 23-жылы, 24-жылга караганы мен да Октябрьскийге жазгам. Жазсам карашпайт экен. Каралган жок. Берме, даже мен тааныбайм деп койду. Мен сени билбейм, мен көргөн эмесмин деп койду. Максатка негизи бизден максат алып кеткен. Администратор. Ошол алып кетчү, аны билем. Ал моюнуна алып атат. Даже ал дагы моюнуна коюп бере албай койду да. Билбейм, мен тааныбайм деп коет экен булчу. Бул ошентип көнүп тур да. Сизден кайсы курултайды алды? 23-чү, 24-жылкы курултайды? 23-жылкы курултайды алды. 23-жылкы курултайды. Ошондо алган. Ошо менен берген. Сумма канча жалпы? 600 миң. 600 миң сом, 600 миң сом. Биз деген ол 2018-ден баштап 2021-ге чейин охранасын карап бергенбиз. То есть үйүн, Падишах ресторанын, Ысык көлдү, андан тышкары өзүн да сопровождение кылчубуз. Бул деген кечки саат 12ден кийин бай ресторан бекит да, беккенен акчасын алып кетчи. То есть ошондо акчасын алып атканда биз буга охрана кошуп берчүбүз ГБРди, чтобы инкассация кылсын деп, үйүнө чейин аман-есен жетип алсын деп. Ошентип биз карап жүрдүк көп жылдан бери. Андан кийин ортодон 1 жыл өткөндөн кийин камера коюп бергиле деди. Камераны коюп бердик. Кайсы жака койдуңуздар? Падишахка койдук, Люксорго койдук. Падишахка Ысык көл. Ошол кезде Ысык көл болчу, азыр Люксор болуп калыптыр го. Ресторан. Эконой ресторанга койдук. Үйүнө болсо эң жаңы чыгып аткан ошол кезде домофон болчу, жана распознание лица деген. Ошондо коюп бердик, үйүнүн ичине камерасын коюп бердик, телевизорун коюп бердик, бүт баарын тартып бердик. То есть Люксордон да караса болот камераны, үйүнүн ичинен да караса болот. Андан тышкары телефонуна кошуп берип, ал кезде жаңы чыгып аткан кез болчу да. Канча жылы? 2019-18-де, точно азыр эсимде жок, жети ошондой болчу. Анан эртең бүрсүгүнү 1 айдан кийин, 2 айдан кийин анан тияк учуп кетет за граница, бияк учуп кетет, келет, сүйлөшөбүз, ошентип жүрүп эле биздики чогулуп атып, азыр 400 миң болгон да. 400 миңден, 450 миң. Где-то грубо говоря 450 миң болгон. Ошондо болгондон кийин ал деген уже бизге коркутуп айтып баштады. Силер тинч эле кетип калгыла, биз уровд тааныштарыбыз көп. Анан улан деп та баштады. Ал кезде начальник уровду болчу, Октябрьский району. Анан айттык, биз өзүбүз иштесек, АКМГбиз менен каратер менен иштеп эметсек, эмнеге биз төлөбүз? Биздин жумушубуздун эмнеси жаккан жок десек, послать этип койду жөн элечи. Даже бул деген ошол иштеген жериндегилерге жүрүшөт го азыр. Даже акчасын бербейт экен. Акчасын бербей, официанттарды иштетип, администраторлорду иштетип эле, анан эле кичинесин берет экен да, бирткесин берет экен, бизге бирткесин калтырып коет экен дагы. Ошентип эле жана бир бала айтып атат го, канча калды? 1 миллион 200 миң дейби? Жок, азыр 65 экен. Азыр 65 болуптур. 1 миллион 200 миң сом карыз дейт. Ошонусун бербейт экен. Иштетип алып, ошол акчаны бербейт экен. Бул бермейт, акчаны эмне кылат билбейм, эмне кылып атат ал акчанын баарын. Коркосуң го Кудайдан деле. Бул Кудайдан да коркпойт экенчи. 5 май күнү Октябрь райондук сотунда Бермет Төлөгөнованын баш коргоо чарасы каралды. Бул жакада бир нече адам келип, 5-6 жылдан бери акчасын ала албай, убара болуп жүрүшкөнүн айтышты. Они, значит, жили, машины не машины, кафе не кафе, да? Она за наши деньги жили, а нас за дураков держали. Как не буду кричать я? Как не буду? С 18 года я жду. 8 лет. Ты меня лично выгнала. Не кричите. Буду кричать, у меня есть право кричать. Есть право. Как ты меня выгнала, я так тебя буду кричать. Это ее семья. Нет, чтобы людям деньги отдать, да? Нет, надо судиться же, надо податься. Но деньги не будем отдавать. Лучше отдайте людям деньги. Сары өзөндө дагы көп кишиге карыз экен, ал эжелер дагы азыр келебиз, келатабыз Азыр деп келишет, атышат. келишет. Көлдөн келатабыз дейт, кээ бирлер азыр ар кайсы жерге чыгып кетти да, Орто Сайга көп кишиге карыз экен, Маслосыр базага көп киши, Дордой Моторс, Ошский рынокко, эми Аламединский рынокко, Бишкек саткан жерлердин баары. Бишкек Бүт шаарында эле, бир бүт да эле. базар калбаптыр. Бүт эле. Ар бир базарда бир канчадан кишиге карыз экен. Эми байынтөн бери биз көрүп атабыз, баары жазып атышат, баары чалып атышат. Ошонун аркасы менен билип атабыз да. Буга чейин биз билген эмеспиз да. Эгерде ошондой киши экенин билсек, биз анда вообще иштебейт элек да. Анан эми азыр билинип атат. Кечегинде айтып атышат, ошо керек болсо дворниктен өйдө карыз деп.
Биз деген ошо тети заявление жазганы барганда Октябрьскийге фотографтар да жүргөн. Мен сүрөткө тартчумун деп орус бала болчу. Ресторанда фотограф болуп иштеген. Жана Инстаграмга чыгарган сүрөттөрүн тартчу окшойт да. Ошол сүрөткө тартчумун, ошо мага да карыз деп жазып жүргөн да. Биз айлабыз кеткенде эме деп калдыганбыз да. Түнчүндө эме бүткөндөн кийин, банкет бүткөндөн кийин келгиле да алып кеткиле дечү. Анда барсак да түнчүндө саат 3-тө 4-чө барчубуз. Барып күтүп турчубуз ошол жердечи. Анда барсаң дагы жок акча деп коет да. Анан элестет те жактан те жакка чейин барып, вообще мындай башы оорубайт экен мунчу мындай. Убакыт кетип атат, акча кетип атат, нерв болуп атасың. Билбейм кандай адам экенин. Кетердин алдында биз жумушту таштап кетердин алдында токмокко сопровождение кылып келди. Мен крупный сумма алып барышым керек деп калды. Хорошо, канча бала керек, канча машина керек дедик. 2 машина, 4 бала деди. Хорошо. Оружие мененби? Оружие менен. Хорошо. Кечки мал саат 8:30 уже кеч караңгы эле кирип калган. Бишкектен ошо Падишахтан Токмокко чыктык. Токмокко барып, Чуйский деген бир айыл бар экен. Ошо жака кирсек, бывший кайнатасынын үйү экен. Биз аны билген эмеспиз. Аяка кирдик, ворота экен чоң. Биринчи воротадан кирдик, экинчи воротадан кирсек, ал оказывается бизди аяка алдап алып барыптыр. То ли биз постава кылалы деп алып барганбы, же төлөбөш үчүн алып барганбы, максатын билбей алдык, эмне себептен экен. Алып бардык, киргенден кийин, то есть бизди аяктан оперлер келди, кармады, күтүп тургандай болду да, как будто проникновение на частную собственность, вооруженный болупчу. Биз эми оружие менен бардык да, как грабеж, разбой катары кабыл алышты алар бизди. А биз аларга ровду ошол жактан кармады бизди. Кармагандан кийин бизди ровдуга алып барды, Чуйский ровдуга. Алып барып, анан аяктан уже следствие башталды. Эмне себептен келдилер, тиңде мындай, аны түшүндүрдүк, ушундай сопровождение акча алып кеткенбиз деп. А тиги айтып баштады, бөлөк историяны айтып баштады Бермет Асанбековна. То есть мен балдарды уурдап кетти, биз ошон үчүн келгенбиз, мына балдар менен охраналарым оружие менен атышабыз, азыр бербесиңер, тиги бул деп каяктан нерсенин баарын айтып баштаптыр. Ошол күнү кетирди, эртеси кайра чакырып туруп бизди камап койду 3 күнгө. Анан биз аяктан чыктык, подписка не выезд болуп. А во время следствия уже прекращение кетти аяктан. Далилденген жок ал иш. Анын максаты деген ошол постава кылып бизге төлөбөштүн максаты болду, же кандай болду, ошону топшун такталбай алдык. Андан кийин ошол Бермет Асанбековна жок, телефонду өзгөрттү, жашаган жеринде өзгөрттү. Люксарга барсак жок, биз аренда алганбыз бөлөк дейт. Падишахка барсак Падишахталар да бөлөк дейт арендага. Биягы шашлычный, биягы бөлөк болуп кетти. Ошону издеп жүрүп, анан бүгүн кече эле телефондон көрүп калдык да, ошондой болду, иш козголду депчи. Биз Бермет Төлөгөнүнөн жабыркагандар өзүбүзчө бир группа ачылды. Бул группада азыркы учурда 65 адам бар. Акча карыз дегендер 65. Карыз деген 65 адамдар бар. Карыз дегендерден да. Биздин өзүбүздүн деген ушу Динара экөөбүз иштегенден бери өзүбүздүн бул телефондо, мына ушул менин ушул телефонумда илгерки перепискалардан бери бар 1 миллион 600 миң карызын далилдеп бере алабыз. Октябрьский сотко деле биз чогулуп заявление жаздык, бирок биздин заявлениялар каралган жок. 2-3 жолу жаздык. Кайсы убакта жаздыңыз заявленияны? Кийинки жылдары 24 жаздык, 25 жаздык, бирок каралган жок да. Ошону менен анан дагы келип отурабыз. Ушул күнгө чейин жок, ушул күнгө чейин бербей жүрөт. Мага окшогондор абдан көп экен. Бөгөт чарасын кароо учурунда Бермет Төлөгөновага дагы 2 кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Алардан эт алып, бирок акчасын бербей койгон экен. Тагыраак айтканда, анда бир кишиден 2025-жылы Люксор ресторанына 249 миң сомдук эт алса, экинчисинен 90 миң сомдук эт алып, аны төлөбөй койгон экен. Мындан улам алар арыз жазып, ошондо жалпы жонунан 3 кылмыш иши козголуп, сотко алып келген. Мына сот бизди сыртка коридорго чыгарып салды. Биздин көйгөйдү уга турган киши жок. Биз кандайдыр бир мындай мыйзамы жок, мыйзам иштебеген өлкөдө жашап атабыз. Бул биздин президентибизди уят кыла турган ушундай көрүнүш болуп жатат. Урматтуу жогорку сот, Бедер Сатиев, элдин, карапайым элдин мондай алданып, жылдап, 10 жылдап алданып жүргөндөрдү көзөмөлгө алыңыз. Биз угуп атабыз азыр үй камагына чыгарат экен деп. Чыгарбасын, кандай болсун ушундай. Натыйжада сот шектүү Бермет Төлөгөновага алдандык деп көп адам кайрылып жатканын эске алып, жана бошотуп жиберсе тергөөдөн качып кетиши мүмкүн деген тыянак чыгарып, 15 күнгө СИЗОго киргизди. Шектүүнүн жакындары жана адвокаты сотко келген, бирок алар комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми Бермет Төлөгөнова өзү кармалаардан алдын Instagram баракчасына видео кайрылуу жасаган. Анда ал кол алдында иштеген адамдар $500 миң кымырып кеткенин айткан.
Бирок бул боюнча укук коргоо органдарына кайрылганы тууралуу жазган эмес. Я переживаю за свою свободу. Я переживаю, чтобы не было этого общественного давления. И с помощью этого общественного давления меня и мои интересы не защищались. Я защищаю себя сейчас на данный момент сама. Мне нечего бояться. Я постоянно на связи с правоохранительными органами. Они все знают, где я нахожусь, когда я приеду и как я буду отвечать. Ни от кого я не скрываюсь. Ал эми Чынара Мамажакыпова келишимде көрсөтүлгөн 40 000 долларды толук бербегенин, андан 17 600 доллар гана алганын билдирген. Ушул күнгө чейин 8 000 долларын кайтарып берип, келишимди жокко чыгарууну талап кылып жатканын белгилеген. Бирок бул видеодо Төлөгөнова Мамажакыповадан келишимдеги 40 000 доллардын 34 000 долларын алдым деп жатканын көрүүгө болот. Получаю здесь, ну, как бы, общая 34 тысячи долларов из 40 за долю 10% в 3 ресторанах от Чинары Мамажакыповой Чуманазаровны. В месяц сколько я буду получать теперь? 10, да, минимально, ну, по договору, да, 300 тысяч написано, а так это больше. Все. Андан кийин 3 000 доллардан 2 жолу алганы тууралуу жазып берген тил катыда турат.